урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Сокулук районунун Шопоков айылына келдик. Бул жерге болсо биз азыркы учурда Адекс курулуш компаниясы баягы сип панелге бир тууган болгон. Мисалы сип панель технологиясы менен биз 10 жылдан бери салып келебиз Кыргызстанда. Бул Канада мамлекетинде пайда болгон технология да. Ал эми биз азыр келип мына биринчи салып аткан объектибиз ушул 2026 жылы. Ошол эле сип панелдин скип деген бир тууганы бул Италияда пайда болгон технология да. Итальянский технология. Азыр силерге ошол жөнүндө кененирээк маалымат айтып көрсөтүп беребиз мынакей. Мынакей өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Мына Барнхаус стилиндеги проекти, потолоктор аябай бийик. Мынакей бул сип панелде эле сыяктуу ортосунда дагы пенопласт болот дагы. Бирок сип панелден өзгөчөлүгү, негизги өзгөчөлүгү. Эгерде биздикинде сип панелдикинин эки жак бетинде ОСБ же болбосо фанера болуп туруп, анан ар бир могул стыктарына болсо биз тактай менен бириктирип туруп, негизги конструкциянын жүк оор бекемдигин өзүнө жана тактай алып аткан болсо, бул жерде болсо мына мондой болгон атайын нержавеющий сетка мактар коюлат дагы, анан эки жак бетинен тең ичинен дагы сыртынан дагы бетон чачылат да. То есть эң негизги өзгөчөлүгү ошол да. Атак ортосунда точно эле сип панелге кеткендей эле пенопласт турат. Жүрүңүздөр эми азыр үй жөнүндө көрсөтүп берели. Бул биздин баса белгилеп кетчү нерсе. Биринчи объектибиз скип боюнча. Бизге аябай көп клиенттер кайрылды. Скип менен да салып берлечи, скип менен да салып берлечи деп. Анан ушул 2026 жылы скип менен дагы иштешели деп чечим чыгарып, кардарлардын баягы сунушу, кардарлардын суранычы менен скип менен да сала баштадык. Мынакей бул жерде кичинекей немеси турат, проектisi боюнча. Прихожкасы, эле лестничный площадкасы. Киргенде мынакей могул прихожка. Прихожкадан биз үйгө киргенде основной коридор. Коридордон оңго солго кирип кетебиз да. Биринчи биз бул бетине кирели. Бул жак бетине кирсек, бул жак бети кухня. Мынакей көрдүңүздөр, бул жак бети кухня, абдан чоң панорамный терезе. Терезелерин көрсөңүздөр болот, аябай чоң. Анан азыр мунун могул дуалдарына немелер турса, мына скиптер турат да азырчы. Ушул дуалдын бетине эки жак бетине тең бетон чачылат. Мынакей көрдүңөр, фундамент арматуралар бекитилген дагы, арматурага бул стеналар тургузулган да. Сеткалар болсо, сетка мактар болсо бири-бирине байланып чыккан да. Эки жак бетинен тең бетон чачылгандан кийин утеплениясы да бүткөн болот. И мындайча айтканда сырткы бетону да чачылган болот да. Анан кийин ал кургагандан кийин потолок өтөбүз. Потолок дагы дал ушундай эле скип менен жабылат дагы, потолок дагы жылууланган болот дагы. Үй бир эле учурда жылууланган болот. Азыр пока биз бетон чачуу иштерин баштай элекпиз. Себеби дегенде, мына бул жерге көрсөңүздөр болот, азыр бул кухня. Мынакей сантехнический системалары, трубалары, вход-выходдары дайындалды. Кудай буюрса азыр электриктер келип туруп, электромонтажын тартат. Бул жерде бир өзгөчөлүк, биз сип менен болсо, дуалдарын коюп, крышасын жаап алып туруп, анан электрикага кирсек, бул скиптин бир өзгөчөлүгү, азыр биринчи электрикасын жасап алып туруп, анан анын үстүнөн таргетирование баштайбыз да. Азыр электрика боюнча проекция аныкталып, такталып, точка кайсы жерде выключательдер болот экени аныкталып жатат. Ошонун баары аныкталып бүткөндөн кийин буюрса бул жерге бүгүн эртең эмеси башталат, берки электромонтаж. Электромонтаж бүткөндөн кийин дароо биз бул жерге бетонун чачып, таргетированиясын баштайбыз да. Бул зал, мынакей жана бир жак бети кухня болсо, план боюнча бул жак бети зал. 150 чарчы метр. 150 чарчы метр дегеним болсо, бул периметр застройки да, общий, сыртынан алган размеринде 150 чарчы метрде түзгөн үй. Мынакей бул холл. Бул жерге ТВ зонасы, гостевой зонасы болот. Мынакей көрдүңүздөр, чоң кенен эле холл болот. Бул жерге потолоктору бийик, жогоруда айткандай. Жана бул жерде эки уктоочу бөлмөсү. Мынакей бир уктоочу бөлмөсү, мастер спальня. Мынакей бул ата-эненин уктоочу бөлмөсү. Бул жак бетине кирсек, мынакей ата-энеге өзүнө ылайыкталган санузулы, мынакей сантехнический системалары коюлуп бүттү. Жана ошондой эле ушул эле бөлмөдө, мастер спальняда өзүнүн гардеробный да бар да. Мынакей бул жери болсо келечекте гардероб болуп калат. Жана общий санузул бар. Общий санузул болсо проект боюнча могул жеринде жайгашкан. Көрдүңүздөр, жогоруда айтканда бүт сантехнический системаларында суулары тең, трубалары полностью, точка подключениялары, үйдүн ичиндеги коммуникация толугу менен даяр. Биз азыр бетон чачкандан кийин эле потолокту баштайбыз дагы. Кудай буюрса, сип менен окшоштуктары бар жана өзгөчөлүктөр да бар да.
мына бул эми уктоочу бөлмөсү. Эми суммасы боюнча маалымат берип кетсек, биз азыркы учурда ушул үйдү кардарыбызга түзгөн договорубуз боюнча 3 миллион 900 000 сомго договор түздүк. 150 чарчы метр. Анын ичинде болсо фундамент материал работасы, жана ошондой эле ички засыпкасы, дубалдарын биз могу скип менен коюп берип, бетонун чачып берип, электромонтаж, сантехникасын бүтүрүп беребиз, вентиляциясын бүтүрүп беребиз. Потолок жылууланган скип менен тоже коюлат дагы, таргетированныйсы бүтөт. Жана сыртында дагы бетон чачылып бүтөт. Чатыры жабылат. Жана ошондой эле пластиковый терезелери жана үйдөгү кире бериштеги сырткы темир эшиги коюлат. Ушунун баардыгы материал, работа, доставка, биздин кызмат акыбыз биригип, бүгүнкү күндө ушул үйдүкүн баасы ошондо 3 миллион 900 000 сом, же болбосо квадратный метрине доллар менен чачыратсак, грубо бир 300 доллардан айланды да. Баягы сип менен айырмасы, биз сип менен салганда жана гипсокартон чаптап шпаклевка тартып кетип атпайбызбы? Бул жерден болсо биз жанакы бетон чачылган бойдон тапшырып беребиз, жана ошондой эле фасад бүткөн эмес болот да. Бирок мунуку деле сиз менен такташканга жараша, себеп дегенде бул үйдүн потолоктору аябай бийик, потолокторучу. Мисалы сиз башкачараак проект тандасаңыз, сумма дагы өзгөрөт да. Ал эми сумма өзгөргөнүн болсо, биздин офиске келсеңиз, биз проекттин чийип, тактап, дубалдын бийиктерин аныктап, терезенин размерлерин аныктаганда так сиздин суммаңыз келип чыгат да. Бирок баягы болжолдуу сумма жөнүндө маалымат берсек, 300 доллардан 350 долларга чейин, даже 280 доллардан 350 долларга чейин деп айтайын, ошол доллардын тегерегинде плюс минус болуп турат да. Ал эми так сумма бир гана такташкандан кийин. Эгерде сиз ушул скип панели жөнүндө маалыматыңыз бар болуп, көптөн бери пландап, кимге салдырам деп ойлонуп жүргөн болсоңуз, туруктуу 10 жылдан бери иштеп келаткан Adex курулуш компаниясы биз өзүбүздүн кызматыбызды сунуштайбыз. Кайрылыңыздар.